Марат. Ну, Айта берем. Не болду? сглупил. Сглупил? Давай мындай по порядку баштайлы. Мен азыр эмне үчүн камераны включать этип койдум, чтобы тебе понимание было, да? Бүгүнкү күндө ушундай сен айткандай сглупил деген моменттер аябай көп болуп атат да. Вот. Анан бизде интернетте, допустим, видеороликтерде көрсөң керек, некоторые комментарийларды жазып аткандарды окуп атабыз. Вот, машинаны арендага берип андай болуп атат, мындай болуп атат дегендей сөздөр дагы чыгып ататчы. Ошонун аркасынан азыр мына сеники свежий случай, да? Вот, сен качан келгенсиң, качан алгансың менен машинаны арендага? Январь. Январь месяце, да? В прошлом году, получается, да? Нет, в этом году. В этом году. 8 ай болуп тура, арендада жүргөнүңө, туурабы? Вот. 8 ай арендада жүрүпсүң. Машинаны алган келгениңде сенен депозит алындыбы? Жок. Без депозит берилди машина. Эмне үчүн без депозит? Мен обычно только депозит обычно 10 000 алабыз да. Сага эмне үчүн без депозит бердим мен машинаны? Через знакомых. Через знакомых, да? Но знакомый да дело эмес да. Сен эмне дедің мага? Вот келип, ака мындай болду дегенде эмне дегенсиң? Эмне үчүн мен сага без депозит бергем? Эсиңдеби? 8 ай мурун. Кантип сен мага түшүндүргөнсүң? Акча жок болот деген. Келип акча жок болуп атат дегенсиң, туурабы? Реально кыйналган момент болуп аткан дегенсиң, туурабы? Вот. Через знакомых деп атасың. Ким, через ким аркылуу? Эме Джонни Вело. Эме айданчы. Азыр бизде арендада жүрөбү? Жок. Мартта эле алып койсоңор керек эле анда машинасын. Мартта алып койсоңор керек эле анда машинасын. Эмне үчүн эмнеге алып койдуң? Эмнеге алдырып койдуң машинаны? Аренде тоже. Тоже аренда төлөбөгөн, туурабы? Ал да ооруп жатып калбады эле ушун. Кайсы Это не суть да. Вот суть в том, то, что сен машинаны 8 ай минипсиң, туурабы? Вот 8 айдын ичинде канчага долг тусасың азыр? Сейчас на сегодняшний день. Вот на сегодняшний день лично мага канча карызсың? Штрафтарыңды санабай туруп, чисто арендаңды эле. 15 600 или 15 400 осталось. Азыр уверенсиң, то, что там 15 000 долг? Мен азыр сага санап туруп, Сбербанктан переводторуңду көрсөтүп, сен мага наличка берген эмессиң, туурабы? Только Сбербанк. Только Сбербанк. Мен азыр 8 айдын арендасын санап туруп, Сбербанктын экөөбүз санаганыбызда ал жерден 15 000 чыкпасачы, намного выше болуп калсачы. Ты допускаешь, ну вообще допускаешь такой момент, да, то, что 15 000 көбүрөөк экенин? Может быть, но не намного сильно. Ну, может быть, дегениң дагы ал дагы хорошо. За счет. Может, где-то я ошибся, неправильно посчитал. Бирок эмне үчүн андай ошибка кетиши мүмкүн? Арендадан. Вот эмнеге сен 15 000 деп атасың, там на самом деле больше болушу. Из-за чего так может получиться? Ну, где-то, может, пропустил, я не посчитал. Эмнеге пропуск болуп атты? Мен эмне үчүн аны сурап атам? Потому что сен күнгө которуп аттың? Не всегда. Вот. Иногда максимум канча күн которбой калып аткандары болот? Максимум 2-3 күн. 3 күн эле. То есть 5-6 күн которбогон күндөрүң болбодубу 8 айдын ичинде? Февральда болгон. Мен сага айттым да, вот максимумду айтсаң, вот максимум канча которбой калдың ошол убакытта? Аж до 2 недель, если я не ошибаюсь. Ну, надо посмотреть, да? Жок, там не вот так, что подряд 2 недели, а вот там, да, вот 15 күнгө карыз болгон, бирок ортосунда которуп атканда, февраль. Ты, да, в середине один раз перевел, там раз в 3 дня перевод кылып туруп, кирип кеткен. Ошо февралда омикрон которгам, да? Вот, ты заболел, короче, у тебя проб. Нет, азыр суть не из-за чего, мен вообще априори. То есть, бул ошибкаң из-за того, то, что ты последний месяца вообще 2-3 күндө бир жолу которуп аттың, туурабы? Мындай топ туруп. 2 күн. 2 күндөн кийин 3-күн күн или 2-күн кылып которуп аттың, туурабы? Арендан. 8 айдын ичинде мен бир жолу сени мындай, мен вообще бир жолу сага кол көтөргөндүрмүн, может, сени ургандырмын, может.
может 8 айдын ичинде мен бир жолу сени катуу сөгүп сүйлөгөндүрмүн. Не было такого? Мен дагы бир дагы сага кол көтөрүп сөккөнөм жок 8 айдын ичинде, туурабы? Жок. Так, хорошо анда. Штрафтарың канча бар азыр? Азыр 2 штраф үйүнүп турат. Сейчас посмотрю. Жакшы эметпей атат. Мына. Bir штраф 250'ге, bir штраф 5000'ге, bir штраф 3000'ге, туурабы? Ал 3000'ди я же вам этот отправлял же, как его, чек отправлял он. То есть төлөнгөн, да? Не төлөнгөн, мен чек жөнөтпөдүм беле. Пока просроченныйда болуп турат, ладно, аны разберемся, ал чек болсо эле не проблема. Получается 5000 менен 250 сомдук 2 штраф турат азырчы. Вот. Плюс еще долгуң турат ал жакта, да? Плюс-минус мындай, кандай десем, азыр чисто аренда менен штрафтарын санасаң, жок дегенде 20 000'ге барат. Туурабы? А на самом деле ал жакта көбүрөөк. До копейки санасаң. Так? Эми ал 20 000'ден ашуу только арендадан болду экен. Повреждение боюнча. Машиналардын кандай повреждениялары бар, билесиңби? Задний крыло, эки жагы, задний бампер, там пленканы чечип караш керек дегенди мастер. Передний бампер, пленка. Что из этих повреждений сага не относится? Баары эле мага тиешелүү. Прикинь, да? То бишь, даже сен азыр 10 секундтан перечислять эткениң, это чуть ли не в круг машина уже, да? Ар бир деталь машинанын минимум жок дегенде работа плюс краска 5000, да? Это вот год назад ценник. На сегодняшний день 7-8 тысяч одна деталь. Прекрасно знаешь, туурабы? Это минимумдан. Я не говорю про пленку, я не говорю про простой машины, туурабы? Ал машинаны жасаганда жок дегенде 2-3 күн жалгыз салат да, потому что детальдары снимать этилет, крылолор, бамперлер, түздөлөт, шпаклевка берилет, кайтып коюлат, краска высыхает, еще пленка жабылат. Ал простой еще бар, туурабы? Мындай өзүң ойлоп, примерно ал жакта канча долгуң болот экен, ошо полный в круг машинаны уже уруп бүткөн. Вот чисто сенин оюң да мындай. Примерно эле. 30 000. То есть 30 000'ге все детали, плюс простой и краска, плюс пленка, да? Не простой. Просто работасын эле айтасың сен. Мындай нормально адамча санаганда, простой менен, как положено санаганда, канча деп ойлойсуң? Примерно. 40, наверное. 45. 40-45 деп атасың, туурабы? Сен айткан цена. Итого получается, сен айткандай 45 плюс нар жакта 20 деп сүйлөштүкпү, минималка деп, Итого азыркы күндө сен долгуң канча экен? 65 000 минималкада санап атабыз. Сен айткан суммалар менен, туурабы? Вот 8 ай сен биздин паркта иштедиң. Не болду 8 айдан кийин в итоге? Канча жолу сен мага просьбаларың менен, өзүңдүн интересиң менен, өзүң там ооруп калып, жумуш кылып, аяка бияка акчаны Кыргызстанга жөнөтүп, үйгө төлөп атканда канча жолу 8 айда сен мага звонок кылып, ака түрк-түрүн кийинирээк отурам дедим. Примерно. Точно эмес, примерно. Канча жолу просто даже WhatsApp'тан, перепискадан канча жолу просьба болгондой, такого рода. Сен оюңча. Квартира боюнча, квартира төлөгөнгө. Просто общий эле айттым. Квартира Кыргызстан, неважно, ордум, а так, примерно. Раз 6, наверное. То бишь 8 айдын ичинде. Не, вот то, что эме кичине болот эмес, там по аренде там төлөй албай там койгончу деп сураганды еще там еще. Суранганың примерно 7-8 раз. Да. Получается, 1 айда, 8 айда, 1 айда жок дегенде бир жолу ты ко мне обращался с просьбой, да? Вот сен санаган эле 8 жолудан мен бир жолдасыз нет дедим. Хорошо, да. То бишь, получается, за 8 месяцев мен бир дагы жол жок деп. Назарбек мындай да,
мен сізге вообще подожди, честно мен мага сен как-то катты сүйлөдүң, ал бул андай, сен мен ал жөнүндө сүйлөп аткан жокмун. Мен просто өзүм азыр түшүнөйүн деп атам да, эмне үчүн мен ушул күнгө чейин 8 ай сага жардам берип келип атсам, сен ситуацияңа кирип келип атсам, сен саар менен саат 6-да экинчи офисинин адресиге барып, машинаны таштап, сен билесиң ал жака мен уже 3-4 айдан бери уже редко эле барам, потому что ал жакта балдар иштетебиз, алар просто арендада иштешет. Бул жак өзүмдүн офисим да, где главный офис бүгүн бул жакта болуп атат, аны сен билесиң, бул жактан күтүп алып кеткенсиң. И сага айтылган ал сөз дагы. Сен саар менен саат 6-да барып, машинаны таштап, ключту таштап, мага сообщение мен ака ушундай болуп калды, машинаңызды таштап качышым керек болуп калды, кечирип коюң деп, Питерге кетип атам деп айтып коюп, мага кетип калып атасың. Анан экинчи азыр ал тема хорошо, уже выяснили, мен сураган нерсеге айттың сен. Сен бүгүн анда ошол күнү машинаны таштап качып кетсиң, бүгүн эмне келдиң? Совестің. Совесттен бөлөк дагы причина барбы? Позвонили люди. Не позвонили, но если кача турган болсоң, я бы, наверное, на незнакомые номера не отвечал бы. Честно, блин, мен эки күнүндө вообще мындай, честно, өзүмдүн эле совестим эметип атты да, я хотел, в принципе, и сам, бирок мен сизге сразу эле айтпадым да, Назарбек, я мен сентябрдын аягына чейин төлөп берем деп. Ну, я в аудио записи аны саар менен саат 5-те жазып койгон, аны мен көрдүм деги. Просто мен качайын деген вообще оюм жок болчу. Если, блин, кача турган болсо, я бы, наверное, взял бы билет на самолет, улетел бы в тот день. Эми мындай да, азыр сен качайын дебеген адам, вот бүгүнкүдөй сендей эле сага звонок кылдырбай келип эле ушул жерге акекең расписка жазып берип коеюн, ушундай ситуация болуп атат, машинаны өткөрүп берели, сана бериң менин долгумду, мына өлүп атам десең, это один момент да. Сен болсо, мен сен получается 8 ай сенин ситуацияңа кирип, жардам берип, мен сага акчаңды сенин ордуңа жабып, ал кандай нерсе болуп калды дейм да. Машина лизингде экенин прекрасно билесиң, ал лизингди мен пропускать эте албайм. Сага окшоп ооруп калды бала десең болбойт банкка, как положено төлөп аткан да. Сен бүгүнкү күнгө келип, андай ситуацияда мен поведениеңди вообще түшүнбөй калдым да. И азыркы күндө аябай көп ушундай ситуациялар болуп ататчы. Вот. Эми мындай да, сен мен лично звонок кылып, может телефондо сообщенияларың бар, может мен кантип там коркутуп сени өлтүрүп коем, уруп коем деп сообщениялар болду менин аркамдан. Бир эле жолу айткансыз, типа, ты же знаешь, где я работаю, туда-сюда деп болду, башка эчтеке. Эми ал бир жолу айтканым, наверное, башында айткам да, туурабы? Просто не стоит этого делать, да? Вот. Сенден бөлөк дагы балдар барчы, машинасын таштап качкандар. Аябай көп. Мен мындай да, на горячую убакыт жок болуп калган да, ал машина балдар менен заниматься эткенге. Бүгүн болбосо эртең мен баары жетем. Ата-энелеринин үйгө барышат адамдар, түшүндүрөт. Өздөрүнүн алдыга барышат. Мен прекрасно билем кайсы парктарда иштеп, кантип жүргөндөрүн. Просто азыр мен убактымды кетирип, алар менен заниматься эткенге возможностум жок. Но мен бүгүн болбосо эртең дагы бошойм. Ал балдар да прекрасно билишетчи, мен азыр мындай фамилияларын айтып, үйлөрүн айтсам дагы болотчу. Мен бир күндө просмотру эле YouTube'дан өзүң көрүп турасаң керек, Нуркежиден чыкканда жок дегенде 10 миңден көп просмотр болотчу, адам көрөтчү. А так иногда видеолорубузда 50 миң просмотрдан чыгып калат. Вот. И элестет да азыр ата-энелер кандай болуп ататчы, кандай болот, кандай ситуацияга кирет. Тууган уктарды ойлобой жатат, тааныштарын билиштерин билбей, андай ойлобой жатышат ал балдарчы. Вот. Эми аларда дагы возможность бар. Бул видеону ham көрүшөт. Эгерде өздөрү келишсе, мени айттырбай келишсе, алар менен дагы отуруп, сендей эле сүйлөшөбүз. Договор кылыпчы. Вот мен азыр мен айтайын деп атам. Вот бүгүнкү күндө хорошо. Менин оюмча, любой адам экинчи шанска, мындай второй шанс бар да, немесичи, возможности. Вот сага азыр экинчи шанс болуп атат, чынын айтканда. Вот азыр сен Питерге барам деп атканың, ал
Жалган сөз. Питерге сен кетип аткан жоксуң, ал жакта Жок, жумуш дагы жок. кетпейм мен. Вот, это первое. Второе. Биз сага азыр сенин поведенияңа, сенин мамилеңе карап отношение кылабыз. Мен сага азыр машина алып берип, лизингке, өзүм жардам берип, ушунчалык кыйналып атат экенсиң, уже ушундай поступкага эми уже мындай шак кылыпсың. Адамды алдап, машинасын таштап качканга эми уже направленияны кармапсың уже. Мен ошону дальше кетип калбасын деп атам азыр. Мен сени азыр отделга алып барып, уруп же майтте башкача кылып акчаны бер деп аткан жокмун. Мен наоборот айтып атам да, мен сага жардам берип азыр лизингке машинаны алып берем. Сен иштеп, өзүң машинаңды төлөп, өзүңө иштеп, жумушуңду кылып, мындай таза акчаны аласың да. Бирөөнү кыйнабай, өзүңдү кыйнабай, адамды алдабай, бала чакаңды мындай башын көтөрүп, балам деп карай турган болуп, дальше жашооңду жашашың. Бул биздин благотворительный фондубуздун жардамы болот сага. Несмотря на то, что сен азыр кылган поступкуңа карапчы. Чоң рахмат Назарбек. Просто мен январда кетем да. Кыргызстанга кетем деп атасың. Кыргызстанга барып эмне кыласың? Кыргызстанга барып өзүм домашний делам жасайм. Мына өзүң выборың болчу. Ооба, чоң рахмат. Я очень признателен, честно. Кааласаң, өзүң неме кыл. Мен жардамым азыр. Единственный, вот сен ситуацияң, мен чынын айтсам азыр билбеймчи. Мен сенден сураган дагы жокмун. Эмне болдуң, кандай болдуң деген. Сен машинаны таштап кеткениңден кийин биринчи жолу сүйлөшүп атабыз экенбиз. Туурабы? Вот мен сени менен дагы сүйлөшпөй туруп дагы, вот мен жардамым только машиндай акча бере албайм, но машина берип койгонго возможностьум болотчу. Любой клиент катарылуу эле сага 3 күндөн 15 күндө мен сага машинаны алып чыгып берем экенмин. Иштеп, таза акчаңды чөнтөгүңө салып, тазанан жеп, мындай адамды алдабай дальше ишиңди, жумушуңду кылсаң жакшы болот, сага эле жакшы болот деп айтып атам азырчы. Кааласаң, отказ кылсаң болот бул предложениеден. Кааласаң, наоборот, макул десең без проблем. Мен мындай өзүм айткан сөзүмдөн чыккан эле болам да, как тебе объяснить да, мындай, если я пообещал, значит, кылышка аракет кылам да, всегда элечи. Жого, мына азыр досум дагы отурат бул жакта да, партнерым дагы отурат, мына Тимур дагы көзүнчө свидетель болуп атат, айтып атам. Кебекем, жардам берейин деп атам мен сага. Несмотря мына ушул ситуацияны, ушул күндү, ушул поступкалар мен даже мындай эсимден чыгарып койгонум бир күндө элечи. Бизге Кудайым, Кудай кааласа берет, бүгүн берет, эртең берет, баары бирчи. Но эгерде мындай ушунчалык ситуация болуп калса, мен дагы ойлойм да, мен шончолук сага отношение кылганымдан дагы кийин все равно мындай поступка кылсаң, значит, мындай вероятность бар да, сенде реально какой-то мындай ситуацияң бар болушу мүмкүн да. Мен аны сурагым келбей жатат, сурабай эле коеюн. Сени айттырбай эле коеюн деп атам да. Мен машина эле алып берип коеюн деп атам сага. Өзүң лизингди өзүң төлөп, иштей бер деп атам да. Ушул жерге келатканыңда ушундай поворот болушун билдиңби, ойлодуңбу, ойлогонсуңбу? Жок. А бул жака келатып, мен ойлоп келгем. Мен ойлогом, мен азыр эконом берип, карызды жаптырат болуш керек. Честно, мен эконом деп аткан жокмун, мен жаңы машинаны алып берем деп атам сага азыр. Мен аны төлөй турганыма көзүм жетпейт. Аренданы төлөп атпыңбы? Ооба. А мен сага айттым, төлөй аласың деп атам. Кааласаң, январга чейин алып берем, иштеп көр. Комфорт плюс Mercedes деп аткан жокмун. Жакшынака машина. Optima Sonata. Карайбыз азыр. Көчүү жеткенге. Жакшына сени кыйнабаган машина алып беришим керек мен. Айына экономдой болуп да, вот что будет прямо максимально сага оңой болуш керек да.
айттым, аны ойлонуп көр, ал сенин выборың. Да десең звонок кылып айтасың экен, макул деп айтасың. Нет десең анда, пожалуйста, мен просто азыр менде башка возможностьум жок да жардам бергенге. Болгону ушул эле. Чоң рахмат. Вот. Теперь эми возвращаемся вот к долгу да. Мен сынаган долг эмес, сен сынаган долгуң 65 000 болуп атат азыр. Ал акчаны сен кандай кылайлык деп атасың? Кандай оюң бар? Бул жерге келатканда сен ойлоп келгенсиң да, все равно долгду бериш керек деп, туурабы? Честно, я не думал, что, чын мен мындай ойлогон жокмун да, 65 000 болот деп, сен ачык эле сөз. Я думал где-то в районе 45 где-то вот так вот. Сентябрдын аягына чейин жаап берейин деген. По частям болсо да бөлүп. Мен азыр бир бала менен сменде иштеп баштадым да. Бүгүнкү күндөрчү. Ошон 1400 рублей за ночь отдаю, да? Түнгө 1400 рублей. Вот 1400 рубль берип атамдайсың, да? Азыр бизде водитель бар, жаңы Лада Весталарды алганчы. Ушул эле заказдарды кылып атат. Ушул эле акчаны таап атат. Клиенттерибиз бар, поддержанный Kia Rio Solaris болуп алгандар. Баары бирдей акчаны кармап атат. Бирдей заказдар түшүп атат. Допустим, азыр мына Volkswagen Polo'нуку азыр алып чыкканыбыз 40 000 болду айга. Сен который вы разыграли, да? Андан бөлөк дагы 4 машина алып чыктык. Аны биз 30 күнгө бөлсөк 1333 000 болуп атат. Но дегенде сен бирөөгө 1400 берем там дедиң. Мен сага айттым, өзүңө 1300 бер деп атам. Срок 3 жыл биякта жүрүш керек болуп атпайбы? 1 жылдан кийин сен досрочно жабып саксаң болот. Арендага берип койсоң 1700дөн 6 менен бер 26 күнгө 44 200 болуп атат. А лизинговый платежың 40 000. Карасаң кандай возможность болуп атат. Volkswagen Polo 17, 16, 15 эмес, 20. Механика эмес, автомат. 1.6 обычный машина. Да, там комплектациясы жирный эмес, обычный эле Polo. Но бул деген Polo'го дагы жирный комплектация Polo'го дагы одинаковый заказ түшүп атат. Но сен өзүң машинага төлөп атасың. Вот менин оюмча идеальный вариант. Бул азыр бул жакта көрүп атасың, камера включенный болуп атат. Бул нерсени жабатпобу? Замазка кылып, бетинде алып коебуз. Фамилияңды бул жерде эч ким назвать этип аткан жок. Ошону суранайын дедим элечи. Аны менен суранбай эле кой, мен да эле адаммын. Раз уж бул жерге келипсиң, значит, действительно мындай ичиңде жакшы нерсе дагы бар да. Кандай коркуп келсең дагы, коркуп келбесең дагы, значит, еще Кудайым сен мындай жакшы көрөт экен да, дагы мына балам ал возможностьуң бар, карма деп атат да. Раз Кудайым кечирсе сен, мен киммин сени кечирбегендей. Туурабы? Бул жака келетканда сен 100% андай ойлоруң жок аны. Жок, жок болчу. Сен мындай жок. Менин оюмча редко ким ойлонот да, мындай мен бирөөнүн машинасына минип уруп таштап коюп качып кеткенден кийин вынужденно кайтып келатсам, мага дагы кайтып машина берет экен деп, туурабы? Мен чын ойлогом, бир эски эконом берип кары жаптырат болот депчи. Я так думал. Ой болгон ушундай. Вот мен бул сага предложением, аны дагы бир жолу айтайын, кааласаң угасың, кыласың, кааласаң укпайсың, кылбайсың, аны өзүң билесиң. Но менин оюмча Кудайым дагы мындай бир жолу көрсөтөт жолду, экинчи жолу көрсөтөт жолду. Үчүнчү жолу уже билбейм да, мындай көрсөтөбү көрсөтпөйбү, чынын айтсам, аны билбейм, но мен
надеюсь да, то, что Кудайым бизге постоянно аракет кылат депчи, жол көрсөткөн. Но орустар айтат го, на Бога надейся, а сам не плашай деген бир выражениясы бар да. Поэтому ойлонуп көр өзүң. Мына долгуңду мен даже санабаймын, жанагындай Сбербанк онлайнда өзүң билесиң 5 жылга сохраненный. Азыр мен фамилиямды вводить этсем көзүм перед туруп чыгарат. 2 секундта эле санап туруп, общий 8 айга умножать этсең чыгып калат канча акча которулган. Андайым кылбайбыз. Ушул айткан суммаң тура берет ошол 65 миң. Сентябрдын аягына чейин дедиң, сентябрдын аягына чейин 45 ке аритнер алгам дедиң. Жап сентябрдын аягына чейин 45 миң, хорошо ма? Жап берем аны. Бирок обстоятельства Кудайым буйрса. Бирөө үчүн иштеп жүрүп жапкандан көрө өзүң үчүн иштеп жапканың менин оюмча жакшыраак болот. Ошону бир оз ойлонуп көр. Ооба, ойлонойм мен. Просто если мен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп көрөйүн, если так кандай болот да, сен Кыргызстандачы. Мама говорит, чтоб я вернулся, да. Ал эми ата эне всегда келсин дейт, неме кылат, кыйналганыңды тем более көрүп туруп. Но дегенде ал жака барганда дагы жашаш керек. Эми Кудайга шүгүр эле, Назарбек. Просто там кичине иштер бар эле, ошол иштер буюрса декабрда бүтөт да. Эми стопудово там уже начали это все делать. Там уже нужно просто по домашним делам уже нужно работать, да. Иштеш керек, иш кылыш керек болот. Эми мал менен заниматься этебизби же, машина менен заниматься этебизби деп ойлош керек болот да. Эми ал жагын өзүңөр билесиңер. Я младший в семье, я с мамой должен двигаться, да. Аны мен түшүнүп атам. Сага эч ким ишет бербейт бул жака ата энени алып келип алам жашагангачы. Поэтому ойлонуп өзүң решение принимать этесиң. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк, очень хорошая возможность, чын аябай ыраазымын. Мен сизге эч кандай нааразычылыгым жок. Мен постоянно эле ыраазы болуп келгем эмеске. WhatsApp'тан эле жазгам эди. Назарбек эмеске ыраазымын деп элечи. Эми это не пустые слова, это я реально от души говорил. Но просто то, что вот этот последний момент я сделал, я честно мойнума алам. Я честно, я вообще неправильный поступок, не по-человечески, не по-мужски поступок. Это признаю. Ну, в любом и то, случае... что вы еще сейчас мне шанс даете, это вообще благородно. И как бы я не знаю. Алла разы болсын. Ну, бул жака келгениң менен сен менин оюмча уже мындай какой көрсөтүп койдуң да адам экениңдичи. Но эгерде мен өзүмдү бардырганымда андай балдар бар. Убакыты келип мен бошогондо өзүм барам аларгачы. Алар менен уже сага кандай отношение болду? Вот противоположный сторону ошондой отношение болот, алар аны сезбей жатышат да. Но ал убакытта келетчи. Поэтому дальше смысла нету азыр разговорлорду вести эткенге. Мен мнениямды сен уктуң. Мен сага сразу эле айттым, 8 ай мен ошончолук сага навстречу этип жардам бергенден кийин да андай ситуацияны мен түшүнгөн жокмун. Эгерде ошончолук ситуация уже болуп калса жизненный, мен жардам бергенге мына ушундай возможностьум бар пока. Да десең эле ал. Вот. Дальше өзүң ойлонуп көр. Сентябрдын аягына чейин жанагы карызыңды бир жаңысыл кыласың. Эми менин оюмча ал дагы эле нормальный эле срок. Таксиде чыгып иштеген балдар биз күнүгө көрүп атабыз, канчадан акча кылып атат. Спокойно эле иштешип. Вот. Поэтому дальше өзүң ойлонуп көр. Макул? Мен бөлүп сизге жөнөтүп турам. Как есть. Ну, это независимо от того, главное, чектерди жөнөт, сен билесиң, биз только чектер менен иштешебиз. Чтобы бирибизде сохранен болуш керек. Бул жак Тимурдун да номерин алып аласың. Если не дозвонишься, значит ему наберешь. Всё болду? Урматтуу туугандар, ассалам алейкум. Сиздер менен көрүшүшкө дагы кичине башында возможность болбой калды. Бизде бүгүн ушундай ситуация болду. 2-3 күн мурун биздин водителибиз машинабызды уруп, өзүңүздөр уктуңуздар азыр. Кандай ситуация болду, аны дагы кайталабай эле коеюн. Ушундай ситуациялар дагы болуп калат бул жумушта.
Биздин оюбузча мындай ситуациялар болбош керек да. Биздин туугандарга, мекендештерге, таксиде жумуш кылган балдарга ошол ситуацияларды көрүп, мындай урок болсун деп эле интернетке чыгарып атабыз. Бул нерсе менин оюмча туура эмес болгон ситуация. Надеюсь, то, что башка парктарда мындай ситуациялар болбосо керек, болбосун. И Кудайым бизди мындай ситуацияга келтирбей эле койсун. Көргөнүңүздөргө рахмат. Айтам, все, точканы коюп коелу азыр. Ооба, албетте туугандар, баарыңыздарга ассалам алейкум. Дагы бир жолу бул биздин эле паркта эмес, эгер мекендештер башка парктардан да машина алып иштеген болсоңуздар, албетте мындай кылыш туура эмес. Ошондуктан дайыма телефондо болуп, андан көрөк машинаны өз ээсине, өз дарегине алып барып берген туура болот деп ойлойм. Баарыңыздарга иштериңиздерге ийгилик, аманчылык болсун. Баарыңыздарга ден соолук. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Сиздер менен Тимур Курманбеков жана Кожоназар Игенбердиевич болду. Профсоюз KG каналы. Бизге катталып, лайктан басып, комментарийден жазып туруңуздар. Сак саламат болуңуздар.